Assalamu alaikum dostlar, sizler менен Абылаев тагай. Бүгүнкү учурда биз 2021-жылга жыйынтык чыгарабыз. Анан кийин менин бүгүн 26-декабрь, ошо 26-декабрда силер менен чогуу өткөрөсүңөр. Анан кандай ийгиликтерге жеттим, кандай ийгиликтерге жете албай калдым, ошолордун баары боюнча сөзөбүз. Азыр саат 7 болуп калды. Мен бияка 6:40 келдим. Азыр бияка машина келет. Ошо машинага соғындарды, боздорду салабыз. Сакта турган мал бар. Калганынан сүйлөшөбүз. Чучпай. Жаңы эле жазылып калдым. Достор, азыркы учурда биз 2021-жылда коюлган жана ошондой эле жетпей калган максаттар боюнча сүйлөшөбүз. Эң биринчи максатыбыз бул $5000 чогултуу. Анын сомго отургондо 424 000 сом болуп эсептелинет. Анын бир жартысына жеттик деп айтсам болот. Экинчи коюлган максатыбыз бул 50 000 подписчик YouTube боюнча. 50 000 подписчиктен азыр 500-ün чогулттук десек болот. Анткени учурда мен бул жака жазып турмун, 35 видео тартуу. 2021-жылы 35 видео тартуу. Еще качественный, жакшы, түшүнүктүү. Бирок мен азыр эсептесем 25 видео тартылыптыр. Ал өмүрү YouTube башталгандан бери келип жаткан видео тартылган учуру. 2021-жылы примерно бир 15-16 видео эле тартылыптыр да. Үчүнчү максатыбыз бул 85 килограмм масса чогултуу. Мен ноябрдын 15-теринде белим ооржу көтөрүп, ошолдон 15 күн ошо ноябрдын аягына чейин ооруп турду белим. Анан оор нерсе көтөрө албайм, ошо кыйнап турду. Анан рентгенге барып түшсөк, ошо жамбаш төбөктүн эң биринчи омурткасы орунан жылып буралып калыптыр. Эки омурткасы деп турат, бирок мен билбейм, айта албайм, анткени учурда мен рентгенолог эмесмин. Анан ошого байланыштуу мен эң максимум жеткен килограмм бул 73 килограмм масса набирать эткем. Бирок могу ооруга байланыштуу азыр 67-ге чыгып калдым. Азыр мынаки уже 30-декабрь, то есть 31-декабрь жаңы жыл келатат. Анан дагы деле белим ооруп турат, отурсам тура албайм, турсам отура албайм, бир аз эңкейсем ооруйт. Бирок кандай болбосун, бул Алла Таала берген сыноо деп ишенем. Анан достор, төртүнчү бул английский боюнча 100% болбосо да жакшы сүйлөп калуу, жакшы түшүнүп калуу болчу. 2021-жылы билбейм, английский жакка көп аракет кылган жокмун. Анан 5-нчи максатыбыз бул 8 китеп 8 айда окуп салуу болчу. Ал да болгон жок. 8 китеп каяктан 2 эле китеп окудук, Икигай менен Думай богатей китебин, Наполеон Хилл китеби. Анан бирок азыркы учурда буюрса ошо 2021-жылы скорочтениен өнүктүрөбүз дагы. Китептерди бат-баттан тез-тезден түшүнүктүү окуганыбызды окугандай колдонуу иш-аракеттер болот. Мына достор, ошо целдин ылдый жагына план к достижению деп жазып коюптурмун. Биринчи 50 000, то есть $5000 кантип чогултуу керек? Жер иштетүү, мал багуу, сүрөт тартуу, видео менен иштөө. Анан промоакция, Instagram колдонуп, ошол жактан да акча табуу болчу, бирок алда болгон жок. Жер иштетүү боюнча 110 000 сом жерге кетти, өзүбүздүн аракетибиз кетти, бирок жер иштетүү жактан провал болгон жок. 24 кап фасоль алдым, 110 000 сомдой кетти, бирок кайра ошол 24 капты сатсак 110 000ден бир аз ашты десем болот. Даже жетпей калды иши кылып, кандай болбосун, менин салган акчам кайра эле өзүмө кайтып келди. Биринчиден, экинчиден мен барып, мисалы суугардым, культивация, жер айдоо, жер тигүү иши кылып, кандай аракетим болбосун, жер жактан знания алдым десем болот. Мындай айтканда мага опыт болду. Анан достор, мал багуу жактан мал багуу буюрса жакшы эле ийгиликтерге жетип келатабыз. Сүрөт тартуу боюнча деле сонун ийгиликтерге жеттик. Бирок өтө сонун эмес, анткени шүгүр десек болот. Чогулткан акчам 25 000 сом болду. Ошонун бир 7 000 сому көлгө кетти.
калган 1000 сомдон MacBook ноутбугун сатып, кайра Apple MacBook алдык. Ошол иш аракеттер болотты. Анан 50.000 подписчиктен ошо айта кетсем, 35 видео тартыш керек болчу, 85 килограмм алыш керек болчу, английскийди толук үйрөнүш керек болчу, бирок алар болгон жок. Эми достор, кезекти мен жеткен ийгиликтериме берели. Ошол боюнча дагы айтып берейин. Ийгиликтерим да аз эмес, көп эле. Буйруса. Жеткен ийгиликтеримди айта кетсем, достор, фотоаппарат, эски фотоаппаратыбыз жакшы качество эмес болчу. Ошого байланыштуу биз аны саттык, кайра жаңы алдык. Кино тарттык, буйруса эгиздер боюнча. Бирок ал кинобуз өтө биз ойлогон максаттарыбызга жетпесек дагы, негизи биз кино тартып жаткан учурда биз 10.000 подписчик, то есть 10.000 просмотр чогултабыз деген үмүтүбүз бар болчу. Анткени учурда биз ошол жака реклама кетиргенибизге деле примерно канча сом, 2,5 сомдой салып салганбыз. Бирок жеткен жокпуз. Бирок кино тарттык, ошол бизге опыты деле көп жыйынтык берип коет деген үмүтүм бар. Анткени учурда кийин дагы буйруса кино тартабыз. Анан достор, 500 подписчик чогулттук. Ал деле ийгиликтерим арасына кирет. Ысык-көлгө бардык. Азыркы учурда 183.000 сом акчам бар десем болот. Бул деле ийгилик. Тижаебызды сатып алдык. Аны айттым, 23 видео тарттык. 2 китеп окудук. 25.000 сомдой ошо сөт чыгарып иштедик. Photoshop'торду үйрөндүк, видео монтаж жакшы үйрөндүк. Green карта, виза тапшырдык, банковский визаларды алып, ошолор менен иштеп жатабыз. Азыркы учурда сарайда 5 баш малым бар десем болот. Көп эле ийгиликтерим бар, достор. Алардын баардыгы мен үчүн оңой эле келип калган жок. Алардын баарына мен аябай эле аракетимди жумшадым. Буюрса 2021-жыл 2020-жылга караганда ийгиликтүү болду десем болот. Эми буюрса ошо 2021-жылга bundan дагы күчтүү аракеттерди кылабыз. Көп ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз. Дагы башка максаттарды коебуз. Эски максаттарды жаңыртабыз. Жетпей калган максаттарды өчүрөбүз, кайра жаңы максат коебуз. Буларды мен эмне үчүн айтып жатам? Анткени учурда достор, бул дүйнөгө келгенден кийин бир кандай десем, из калтырып кетүү деген оюм бар. Өзү дагы мен кийин буйруса өзүм үй бүлөм менен жашап калсам деле эч нерседен кем болбой баардык нерсе менен камсыз кылуу максатым бар. Ошо максатыма жетиш үчүн мен азыркы учурда ошентип өзүм менен иштеп жатам. Буюрса дагы көп видеолор чыга баштайт. Ошо ийгиликтерим менен эле тааныштырып коеюн дедим. Буюрса мына 2022-жыл мен эч кандай секретим болбойт. YouTube боюнча бүт кызыктуу контент кылып аткан ишимди кылып аткандай тартам. Мисалы, 2021 мен эч нерсе деле тарткан жокмун, почти. Анан 2022-жыл эмне кылып атам, эмне максатым бар, эмне максатка жеттим, эмне максатка жеткен жокмун, ошол боюнча так ошол момент тартам. Анан челлендждер болот, образовательный контент, фитнес контент болот. Анан влог тартылат. Буйруса анан дагы ошо кызыктуу видеолор чыгат, өзүбүздүн идеялар боюнча сүйлөшөбүз. Башка көп деле сөзүм жок. Сиздер менен Абылаев Тагай болду. Кийин көрүшкөнчө 2022-жылга görüşmek üzere. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams that you're chasing. Leave now, I'll leave your ass in the street.